Токтогул суусактагычындагы суу кескин төмөндөп баратат. Бүгүнкү күнгө карата Токтогул суусактагычындагы суунун көлөмү 8 миллиард 774 миллион куб метрди түзөт. Суунун агып келиши секундасына орточо 158 куб метр болсо, коротулган көлөмү секундасына 320 куб метрга жетүүдө. Мындан бир жыл мурун, тагыраагы 2020 жылдын 25 мартында Токтогул суусактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 799 миллион куб метр болчу. Мындан улам адистер суунун бөксөрүп баратканын калктын энергияны үнөмсүз пайдаланып жатканы жана суунун аз келиши менен байланыштырат. Эгерде суунун көлөмү 6 миллиард куб метрге жетсе, Токтогул суусактагычы ишин токтотуп, калк жарыксыз калат. Андыктан Токтогул суусактагычындагы суунун көлөмүн сактап калуу маанилүү. Бүгүн бул маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, депутат Мирлан Бакиров энергетикалык кризистен чыгуу өкмөттүн эң негизги маселеси экенин айтып, кошумча энергетика булактарын табуу учурдун талабы экенине токтолду. Мына кече Алмамбет Насырхан Шыкмаматов инвестициялык агенттиктин төрагасы камбарата бир боюнча маалымат берип кетти. Өзбекстан менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен президенттин. Ошол маалыматка ылайык, эгерде сүйлөшүүлөргө ылайык курула турган болсо, албетте анын иш аракетин мындай ыкчам түздө кылыш керек. Бизге суу зарыл эмес учурда сууну кое беребиз. Өзбек тарапка суу зарыл учурда алар муктаж экендигин билдирип, мындай бир биргелешкен бир чечим болсо туура болот деген ойдомун. Альтернатива мына Сары Жаз боюнча бир канча жолу айтылды буга чейин. Программаларда да жүрдү. Сары Жаз боюнча убагында Темир Аргенбай Сариевде токтом чыккан өкмөттүн 621 номер менен. О создании открытого акционерного общества горно-энергетической корпорации Сары Жаз деп. Ал жерде бүт камтылган 6 ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар экендиги, 1100 мегаватт электроэнергия кубаттуулугу чыкканга мүмкүнчүлүгү бар экендиги. Мына ушул кошумча энергетикалык булактарды камсыз турган тараптарды издешибиз керек. Кыргызстанда электр энергияны 7 гидроэлектр станция жана Бишкек Ош шаарындагы 2 жылуулук электр борбору өндүрөт. Алардын ичинен Токтогул суусактагычынан электр энергиясы эң көп өндүрүлүп чыгарылат.